мурунку баягы мындан 50 жыл 100 жыл мурунку жашообузда ооба ата менен эненин ролу мындай аябай мындай кескин бөлүнгөн да. Эне көбүрөөк үйдө болгон, ата көбүрөөк талаада болгон, эшикте болгон, заводдо болгон, келери кечке же болсо мал баккан, туурабы? Азыр эми шаарлашуу процессинде ролдор дагы мындай өзгөрдү да, өзгөрүүгө учурады да. Эртең менен атасы деле жумушка кетет, апасы деле жумушка кетет. Тырмалаңдап экөө тең жүрөт. Ошондуктан бүгүнкү күндө эгерде эне эле үйдө отуруп калган болсо, кээ бир үй бүлөлөрдө эгерде эне өзү каалап, өзүнүн чечими менен мен балдарды тарбиялашым керек деп үйдө отуруп калган болсо, эгерде ошол аң сезимдүү чечим болсо, бул аябай сонун. Кээ бир үйлөрдө ушундай болуп атпайбы? Мисалы үчүн жолдоштор иштебе деп уруксат берип коюп атат. Бул да жаңылыш нерсе да. Анан эркек аны кадыр колкоо кылып, кээ бир учурда мен таап атам, давай мына кылдым мен, болду деп кандай бир деңгээлде ошол үйдөн өзүн хан сезе турган болсо, бул дагы мындай менин оюмча мындай жакшы көрүнүш эмес да. Бул мындай аң сезимдүү атанын, аң сезимдүү апанын кыла турган иши эмес. Ошондуктан эне үйдө мажбур отурбаш керек. Эгерде баланы тарбиялоо үчүн ошол аң сезимдүү отурса, бул аябай сонун нерсе.